Замандаш партиясы 10 жылдан бери эле мамлекеттин эң көйгөйлүү маселеси болгон 100 миңдеген мигрант замандаштарыбыздын камын көрүп, алардын таламын талашып келатканы баарыбызга маалым. Бул тармакта татыктуу иш жасап келаткан партия бир гана Замандаш партиясы экени талашсыз. Башка партиялардын бул маселеге азуусу өтпөй, алсыздык кылып келатканын көрүп жатабыз. Аталган партия быйыл да мигранттарга аба менен суудай керек болгон көйгөйлүү маселелердин бирин кабыргасынан козгоп чыкканы, буга чейин коомчулукка ЖМКлар аркылуу кабарланган. Ал маселе чет өлкөгө чыгып жаткан мигранттар милдеттүү медициналык камсыздандыруудан өткөрө. Бул боюнча Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдакматов буларды билдирди. Чет өлкөгө жаңы чыккан мекендештерибиздин көбү орус тилин жеткиликтүү түрдө билишпейт. Расмий статистика боюнча 1 миллионго жакын жараныбыз чет өлкөдө эмгек миграцияда жүрөт. Алардын 90% Россия Федерациясынын аймагында жашап, иштеп келишет. Ал жакта медициналык камсыздандыруудан өтүү үчүн көп документтерди чогултууга туура келет, акча дагы убакыт дагы көп кетет. Медициналык камсыздандыруудан өтпөгөн жарандарыбыз кокус кырсыкка кабылган учурда эч кандай жардам ала албай алышпайт. Статистика боюнча жүк 200 жөнөтүү жылына 3 миллион сомдон 7 миллион сомго чейин каражат кетет. Ошондуктан милдеттүү медициналык камсыздандырууну Кыргызстанда уюштурушубуз керек. Мына ушундай урматтуу замандаш. Өкмөт өзү билип бул маселе боюнча башын оорутпаса, мигранттарга кам көрүү келаткан Замандаш партиясы кан какшап келатат. Замандаш бул маселени айтып гана тим болбостон өз сунушунда билдирди. Аталган партия чет өлкөгө чыгуучу автобус, авиа же темир жол кызматтарына сатылып жаткан билеттердин баасына камсыздандыруунун акчасын кошуу керек. Бир адамдын 1 жылдык камсыздандыруусу болжолдуу 300 сомду түзөт. Чынында бул сунуш маселени чечүүнүн эффективдүү жолу экенин байкоого болот. Болбосо жыртык бюджетибизден бир нече миллион бөлүү иши оңой менен ишке ашпай турган оор маселе экенин жакшы билебиз. Андыктан бир иштен эки иш кылып маселени чечүү үчүн ушундай кадамга чечкиндүү түрдө баруу кыйла натыйжалуу болчудай. Бул кадам эң иреде биздин 100 миңдеген мигрант замандаштарыбыздын зарылып көткөн көйгөйүн чечүүгө жол салмак. Демек, өкмөт акылга салынып терең ойлонулган бул сунушту ишке ашырууга эртелеп тиешелүү көрүшү зарыл. Эмесе өйдө тартсам өгүзүм өлөт, ылдый тартсам арабам сынат деп ыйлактай берген өкмөт акиге бул маселеде быкшыбыган чечкиндүүлүктү каалайбыз. Булак чагылган кийче.